сааттын жебеси 9'ду кагып турган учуру жумушка барам деп көзгүнүн алдында турган айымдарды биз экранга дагы жакыныраак чакырабыз. Анткени биздин студияда ажарлоочу өз болсо супсулуу айым Качкынбекова Ырыс бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы Кутман таңыңыз менен? Саламатсыңар, чакырганыңарга чоң рахмат. Биз да бүгүн шашып, кечип келип калдык эфириңизге. Кечиккендер жоксуздар. Туура эле келдиңиздер. Биз да бир аз күттүрүп койдук окшойт. Эмне кылабыз бүгүн? Кантип ажарлайбыз? Бүгүн мен өзүм баягы каш жасаган мастер болгондуктан кашты кантип туура чийип, кантип ошону баягы жүзүбүзгө ылайыктуу кылып чийип туура көрсөтүүнү үйрөтөм да бүгүн. Кеттик анда. Алар үчүн биз эмнелерди колдонобуз? Алар үчүн бизге албетте каш боёгонго чейиндер керек болот, ар кандай кисттер керек болот жана ошондой эле эң башкысы бул каштын кандай десем кереги жок жерлерин алып койгонго мындай консилер керек болот. Кеттик анда эмесе биринчи биз чийип алат болушубуз керек формасын белгилеп. Биринчи сөзсүз түрдө чийип алабыз, туура түз кылып, кист ошондой эле тендин жардамы менен. Биздин модель Бегимай Сулуунун мисалы бетинин формасы овал эле окшойт, байке? Овальный форма. Овальный деп коебуз, сүйрү деп коебуз, Кыргызча айтканда ошондой болуп калат, овальный форма. Баягы эми ар бир адамдын кашы өзүнүн бет түзүлүшүнө жараша өсөт да. Ошого жараша биз баягы кичине орусча айтканда изюминка эле кошуп коебуз. Болбосо өзүнүн кашынын формасы ошол бойдон эле калат. Моделибиздин кашы эч кандай баягы татуаж менен чийилген эмес, жасалган эмес, өзүнүн табигый кашы. Табигый кашы. Анткени көпчүлүк сурайт да, ал эми баягы татуаж кылып жасап алгандан кийин каштын боёнун деле баягы кажети жок болуп калат да. Анан боелбогон, терилбеген кашты кантип боёйбуз, же болбосо ошондой баягы татуаж же башка нерселер жасалбаган кашты кантип боёйбуз депчи. Мына азыр буюрса Ырыс көрсөтүп жаткан учуру биз азыр тень менен боеп атабыз, Ооба, тень менен боеп атабыз. Биздин теле көрүүчүлөр аябай эме кылып атпош керек, каратып атпош керек деп. Сиздер да колуңуздарга ушундай карандаштарды алып алып, же болбосо тенди алып алып, биздин артыбыздан кайталап боесоңуздар болот. Атайын бул нерсенин баары сиздер үчүн мастер-класс көрсөтүп жаткан учуру. Сиз формасын чыгарып атасыз, азыр? Ооба, формасын чыгарып, кичине цвет темный кылып кошуп атабыз. Каш эми аябай бир оор тема да, азыркы кыздар үчүн дагы, улуу эжекелер үчүн дагы. Кашың жок болсо, бетиңдин бет өңүнө келбей калат. Ошон үчүн каш бул эң башкы эме деп койсок болот. Кабакты ачуучу дейбизби? Негизи бир аз эле бүркөлүп калса, ай кыз кабагыңды деп баягы энелерибиз айтып калат эмеспи? Анысың арадай кабакты ачуучу дагы, жабуучу дагы ошол каштарыбыз болуш керек деп ойлойм да. Мисалы, менин кашым туура эле боелуп турабы? Ооба. Кашыңды эртең менен бир аз баягы уйкум жаңыдан ойгонуп, ачылып жатып, анан боёйм да, боенуп алып эле анан шашып эфирге жөнөмөйбү. Анан ошон үчүн сурап атпайбы, менин кашым туура эле турабы деп. Ал эми негизи Ырыс айымды мен дагы бир жолу айткым келип атат бул жакта теле көрүүчүлөргө. Өзү абдан жаш боюнча айтып өтөсүзбү канча жаштасыз? Ооба, 20 жаштамын болгону. Бирок ошол бир баланын сүйүктүү энеси, ошондой эле сүйүктүү жар, бирок ошол эле учурда өзүнүн кесибин дагы баягы ошол нерседен үй бүлө курдум деп үйдө отуруп калбай, балаңыз азыр 10 айлык, 10 айлык. Ага карабай дагы ушундай бир кесипти аркалап келе жатат. Канча жыл болуп калды? 4 жылдын жүзү болду. Бул сферада жүргөнүмө 4 жылдан бери ушул эмеде кайнап бышып келе атабыз. 4 жыл болгондо сиз 16 жашыңыздан баштадыңыз беле? 16 жашымда 10-класста окуп жүргөндө башталган болчу биринчи чымындарым. Ошондон бери аракет кылып, күнүгө изденип, баягы опыт топтоп жүрүп, азыр ушундай деңгээлге жетишип атам. Буюрса мындан дагы жакшы болот деген ишеничтемин. Өзү жаш болсо да деп айтып калбадымбы? Азыр бир канча ажарлоочу, баягы сулуулук салондору бар. Ошондой эле бул эле эмес, үлпөт көйнөктөрдү дагы
эме кыласыздар, ооба, тартуулайсыздар. үпөт көйнөктү дагы ижарага беребиз. Ар кандай табиттеги, баалардагы ар кандай сонун көйнөктөр бар. Азыркы учурда күз болуп тойлор көбөйүп атат. Ошого байланыштуу күндө узатып атабыз кыздарыбызды. Абдан жакшы. Мындай кандай десем, сиздердин жумушуңуздар дагы абдан сонунда бирөөнү сулуулантып, бирөөнүн бактына бак кошуп, аябай мындай кандай десем, жакшы бир мүнөттөрдү тартуулайсыздар да. Сиздерге ушул үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Анан ал эми бул сулуулук жаатында иштеп калуу кандайча келип калды сизге? Бул эми баягы айтпадымбы, кичинекей кезимден бери эле бир чыгармачылыкка, бир необычный бир нерсеге жакын болчумун да. Ошого байланыштуу буга чейин көп нерселерди баштагам негизи. Кичинемден бери эле биге да катышып жүрдүм, англис тили курстарына да катышып жүрдүм. Тикмечине кийин дизайнердикин дагы окудум, анан болгон жок да. Анан аягында келип уже ата-энем дагы акча бергенден тажап калышты магачы. Анан аягында келип мен айттым, мен ушундай окуйн деп атам, ушу салонный бир кайсы бир курстарда окуйн деп атам десем, мамам айтты, жок, сенин колуңан келбейт, лучше баштабай эле кой деди да. Сен мындай кандай десем, эркек кыз болгонум үчүн тыштап салышың мүмкүн, канча нерсенин баарын тыштап салдың, ушуга чейин эми дагы тыштайсың, лучше кереги жок деп койду. Анан мен болбой суранып, ошондо айттым, если ушундай болбосо мен болду, акча сурабайм, силер айтканыңарды кылам дедим. Анан ошентип акча сурап биринчи жолу курсума өттүм дагы, ошо менен эле уланып кетти бул иш. Токтоткон жокмун. Азаматсыз, негизи изденүүнүн артынан гана биз ушундай бир жакшы ийгиликтерге, бийиктиктерге жетип болушубуз керек да. Кашыбыз бүтөйүн деп калды окшойт, Азыр биз эмне кылып атабыз? Консилер менен? Консилер менен четтерин тазалап, кашты баягы дагы выразительный кылып көрсөтүш үчүн четтерин тазалап, жакшы форма берет. Мисалы мен кыргызча айтканда тегерек беттүүлөргө кирем да. Мага кандай каштын формасы жарашат? Сизге көбүнчө баягы ийилген жана учу чыгып турган, четкий, выразительный каштар жарашат. Баягы угалы деп коет, биздин тилинде угалы чыгып турган каштар силерге жакшы жарашат. Толук бет түзүлүшү барларга. Ал эми Бегим айга кандай каштарды жатабыз? Бегим айга өзүнүн кашын эле биз бир аз форма берип, өңүнө чыгарып койдук. Мен бул жакта экрандан көрүп турайынчы. Мынтип көрө албай эле убара тартып атсам, тигил жакта бажырайып көрүнүп атыптыр да көрсө да. Карап туралы. Сиздерге жагып атабы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Биз негизи теле көрүүчүлөргө бир пайдалуу, ошондой эле кандай десем, өздөрү да турмушта керектелүүчү, колдоно турчу бир нерселерди эфирге чыгаралы деп ушунун артындабыз, изденүүдөбүз. Анан теле көрүүчүлөргө деле жагып атат болуш керек. Ооба, деген үмүттөбүз. Абдан жакшы. Негизи жогорку окуу жайда окудуңуз беле? Негизи тапшырганмын, Манаска тапшырганмын. Анан кыялым негизи такыр башка болчу. Өзүм Турцияга жакын болчумун. Окуп бүтүп, ошол жака кетип, иштеп, Кыргызстанга келбейм деген ойлор болгон. Эмнеге андай ойлор болду эле? Билбейм, ошол жак жүрөгүмө аябай жакын болуп турчу кичинемден бери. Анан тапшырдым, бюджетке өттүм, 2 курс окугандан кийин тыштап салууга туура келип калды. Турмушка чыгып калдым ал ортодо, балалуу болдук. Анан баягы бизнесиң даяр болгондон кийин убакытты башка жака коротпой эле только ушул сфераны өнүктүрүүгө жумшайын деп чечтим. Негизи кайсыл тармакка тапшырдыңыз эле? Негизи филология бөлүмүнө тапшырган болчумун. Баягы мугалим, кийинчерээк мугалим болуп кетсемби деген оюм бар болчу. Бирок азыр деле мугалимдик кесипти аркалайсыздар. Азыр деле ошо ооба кыздарга сабак берип, баягы болгон ушуга чейинки топтогон тажрыйбам менен бөлүшүп, акыл ойлорум менен бөлүшүп келем окуучуларым менен.
Ал эми чоң окуу жайды таштап салганыңызга өкүнбөйсүзбү? Азыркы учурда жок, өкүнбөйм. Баягы окуган эч качан кеч эмес деп коет го. Бул жакта болбосо дагы кийин может бир чет өлкөдө окуп каламбы деген ойлор болот. Бирок азыр менде эмне бар, мен ошого топук кылам. Аллага чоң шүгүрчүлүк. Кеч эмес, эч качан кеч эмес, окуганга жетишем. Жашсыз да болгондо 20 эле жашта караңыздарчы. Бир канча салондорду жетектеп, кыздарга сулуулук тартуулап келесиз. Бүтүп калды э? Кашыбыз бүттү. Мени карап коесузбу? Орусча айтканда бул естественный каш болду. Ооба. Баягы аябай азыр кыздар бир туура эмес кылып боёлушат, көргөндө иренжийсиң да. Ошон үчүн бизде жанагындай сам себе визажист деген да курстар болот. Кыздарга туура боенуп, ошондой эле каштын да формасын туура чийгенди үйрөтөбүз. Ким татуаж кылдыргысы келбесе, албетте. Ооба. Ал эми мынакей Бегимай Сулуунун айтып калбадыкпы, беттин формасы абал баягы сүйрөбөт депчи. Сүйрөттерге кандай каштар жарашат? Бүт бара жараша берет болуш керек э, негизи. Жараша берет, ооба. Бул жакта эми биринчиден өзүнүн бетинин түзүлүшү келет, анан экинчиден ошол адамдын өзүнүн каалоосу. Кандай форма кааласа, биз ошондой форма чийип, ошондой форма менен кылып бере беребиз. Ал эми жана ромб, квадрат деп коет эмеспи? Беттин түзүлүштөрүчү. Аларга кандай каш сунуштайт элеңиз? Негизи баягы адамдын түзүнүнө жараша өсөт да каштарчы, анан биз прям ошондой кылып чийсек, көп каштарын терүүгө туура келип калат да. Если ошондой бир правила менен чие турган болсок. Ошон үчүн баягы бизге келгенде айымдарга татуаж кылып атканда биз айтабыз дайыма өзүнүн эле формасын биз бир аз түзөп коебуз, потому что лицосуна жарашкан кашы турганда биз аны терип кайра башка форма чийсек туура эмес болуп калат да. Болгону сиздер өңүнө өң кошо эле анан бир аз кооздуп коет экенсиздер да, э? Абдан жакшы. Ана сонун болуп калды. Ал эми макияжга өтө турган болсок, эртең менен турганда кандай макияж негизи жеңил колдонуш керек да, э? Негизи жеңил. Эми баягы бул баары бир косметика болгондуктан мен баягы жаш кыздарга сунуштайм, көп эле косметика колдоно бербеш керек. Негизи баары бир зыян да кожабызга. Ошон үчүн мен дагы күнүмдүк турмушумда жеңил гана макияждарды кылып жүргөнгө аракет кылам. Эртең менен болгону бетиме тоналка коем, көзүмдү тень менен боейм, кашымды боейм, оозумду боейм, болду. Башка эчтеке колдонбойм. Эгерде бир кечинде бир кандайдыр бир тойго же выходко бара турган болсок, анда албетте бүт макияждагы боло турган баардык косметикаларды колдонушка туура келип калат. Жана скульпторду эме кылып коет эмеспизби, чыгарат эмеспизби? Ошолордун баардыгы демек кечинде колдонуш керек. Эртең менен кажети жок ал нерселер жасап. Анткени азыр мисалы көчөдө кетип барат эле, жаш кыздардын боенгон көрүп бир кечеге бараткандай бир сезим калтырат да. Демек сиздер дагы эртең мененки макияжды болушунча азыраак колдонууга аракет кылыңыздар. Анан мисалы азыр карап көрө турган болсок, бизде модельде кандай боелгон? Жеңил боелгон, эч кандай баягы кереги жок, эч нерсе жок. Баары орду менен. Эртең мененки макияжда, орусча айтканда дневной макияж, бир аз тоналка, бир аз тень, көзү боелгон. Анан азыр кыздардын баары эле кирпик менен жүрүп калбады, ошого байланыштуу. Кирпикти боеонун кереги жок. Ал эми мисалы көзүндөгү тень кандай түстө болуп турат? Биздин кыздарга айта кетпейсизби? Күрөң цветте болуп турат. Эми бул көздүн макияжы дагы только бир эле цвет менен кылынбайт. Бул ошол бир оттенокты чыгарыш үчүн 4-5 оттенок менен иштегенге туура келип калат да, жакшы цвет чыгарыш үчүн. Ошон үчүн бул жакта ачык күрөң, орто күрөң, анан жабык күрөң цветтер аралашкан десем болот көздү боегондо. Сиздерге чоң рахмат, бизге конок болуп, менин баягы сунушумду четке какпай келип бергениңиздер үчүн. Ал эми сиздердин ишиңиздерге чоң ийгиликтерди каалайм. Ал эми бизде эфирде Ажар Лочук Ачкынбекова ырыс болду. Биздин эфирден алыстабаңыздар.